Мен илгери бир киного тартылып жүрүп, бир комнатада жалаң куудулдар айыл өкмөтү деген киного тартылганда жалаң куудулдар бир комнатада жатып калганбыз. Ал жерде анан Көмөндөр байке, Жамбул байке, Абдулла байкелер болуп баарыбыз ошо бир комнатада жатып ошол жерде кинодо тартып жүргөн учур болуп калган. Ошондо анан мен түн ичинде туруп алып тахажжуд намазын окуп калам да. Анан эртеси күнү Көмөндөр байкем тамашалады эле да. Ай бала, мен ушума караганда 5 маал намаз окуйт. Анан сен мындай бир 6 жолу окуй атасың да, сен түн ичинде да окуй атасың го депчи. Эмне антип атасың дегенде ошондо мен Көмөндөр байкеге тамашалап эме кылганда мен да ошого мындай түшүндүрүү иретинде айттым эле да, байке, бул түнкү тахажжуд деген намаз, бул өзүңдүн личный вопросторуң менен кайрыласың деп жансыгарындай. Бул өзүңдүн адам Алла менен өзүнчө жалгыз калганда Аллага өзүнүн мукташтыктарын айтып кайрыла турган намаз. Анткени Алланын өзүнүн убадасы бар. Мына ошол учурда менден ким сурана турган болсо, мен ошонун суроосуна, суранган суроосуна жооп кыламын. Суранып атканда бербей койгондон уялам деген мына ушундай Алланын сөздөрү бар экен. Ошон үчүн тахажжуд намазын калтырбай окуганга аракет кылса, түнкү уйкудан туруп атайын мына ошол өзүңдүн мукташтыктарыңды сурана турган намаз тахажжуд деп аталат.